Футбол жаңалыктары дей бербестен акырындык болмосо дагы трансферлерге токтолуп өтөлү. Азыркы учурда жалпыбызга тааныш болгон кээ бир оюнчулар мыкты бир трансфер натыйжасында өздөрүн көрсөтүүгө жетише алды. Албетте, видео башталар алдын сиздерден бир лайк, менден 3-4 мүнөттүк кыскача видео болсун. Биринчи оюнчу. Алыскы тууганын жакынкы кошуна артык дегендей Өзбекстандын жаш баарына белгилүү болгон Абдукадыр Хурсанов трансфери бүгүнкү күндөгү өтө актуалдуу жана маанилүү окуяларды камтып келди. Тактап айтканда, Ланстан тарыхта биринчи жолу өзбек оюнчусу Манчестер Сити сабына өтүшү көптөгөн инсандарды бир жагынан таң калтырса, бир жагынан сүйүндүрдү. Хурсанов Сити сабына келери менен Пеп Гвардиоланын катары 10 оюндан берки жеңилүү доору бүтүп, жеңиш даамын татып калган эле. Анан дагы Чемпиондор лигасында намысы аборою сактаган абалда акыркы оюнду жеңип, плей-оффко чейин жетип келди. Ошондой эле кубоктук оюндарда Хусанов дебюттук голун киргизгени Сити жана Гвардиолага күчүнө күч, демине дем кошуп жатканы айдан ачык көрүнүп турат. Андыктан Хусановдун Ситиге киргени ийгиликтүү трансфердин катарын толуктат десем туура болот достор. Анан дагы Абдукадыр Сити сабында жалпы 5 жолу майданга түшүп, 1 гол жаратууга жетише алды. Ал эми трансфердик баасы боюнча энергетик бүгүү сабынан Ланска 100 000 еврого өтсө, франциялык клубтан Манчестер Сити сабына 40 миллион еврого өттү. Бул Орто Азиядагы эң кымбат оюнчу катары атын тарыхка жазды. Экинчи трансфер бул албетте белгилүү Антони. Достор, биз билген Антони. Убагында карышка калган Манчестер Юнайтед сабынан Реал Бетиске келип бага ачылган оюнчу. Кече күнүнө 25 жашты каршы алган бразилиялык оюнчу убагында Тен Хаг деген машыктыруучу кол алдында аты чыккан. Жана устаты артынан Манчестер Юнайтедке 95 миллион еврого келип кошулган болчу. Бирок МЮда жаратып деле ойун алып бара алган жок. Оюндары окшогон жок. Банкада отуруп калды. Натыйжада жалпы бул жолу МЮ менен 14 оюнга түшүп, болгону 1 гол жана 1 ассист болгон. Ал эми Реал Бетиске өткөндөн кийин башына бакыт кушу кондубу, айтоор ачылып чачылып баштады бала. Тактап айтканда, Бетис сабында кошулганына аз болгонуна карабастан, 6 оюнда 3 гол 2 ассист кылып, мыкты көрсөтүшкө ээ болду. Жада калса, күйөрмандар Антони жаңы гоат, жаңы футбол падышасы деп аташууда. Бирок ушул эле жылдын июль айында аренда убактысы бүтүп, кайра Манчестер Юнайтедке барууга мажбур. Кандай ойлойсуздар? Антони МЮга кайтканы жакшыбы же Бетисте калганыбы достор? Үчүнчү трансфер бул Коло Муани. ПСЖ сабында топ тепкен 26 жаштагы чабуулчу өз карьерасын Ювентуста улантууда. Чынын алганда Коло Муани ПСЖда Дембеле астында калып кетти. Аты өчүп кетти. Натыйжада Ювентуска өтүүгө мажбур болуп, ал жакта бага ачылды десек дагы туура болот. Анткени дароо эле келери менен голдорду жаадырып баштаган Коло Муани Влаховичти унутуп жаздады. Акыркы учурда Коло Муани Ювентус сабына жалпы 7 оюнга түшүп, 5 гол жана 1 ассист болууга жетишти. Муну дагы мыкты жыйынтык жана трансфер деп айтууга болот. Төртүнчү трансфер бул Марко Асенсио. Белгилүү Реал Мадрид сабынан ПСЖга өткөн соң 2 жыл аралыгында Асенсио 31 жолу майданга түшүп, болгону 6 гол 9 ассист болууга жете алган. Ал эми кече жакында эле Унай Эмери баштаган АПЛдеги Астон Вилла сабына арендага келип кошулуп, өзүнүн өнөөлөрүн тартуулап баштады. Марко Асенсио Астон Вилладагы дебюттук 3-чү оюнда 2 гол жиберүүгө жетишти. Эгер ушундай онта бере турган болсо, Асенсио трансфери дагы көп убакыт эсте кала турган көз иремдерди тартуулап берет. Ал эми 5-чи трансфердик оюнчуну сиз үчүн бош калтырдым. Анткени сиз билген дал ошол кышкы трансфер терезеде өткөн, бирок ошого карабастан мыкты бир оюндарды тартуулап жаткан оюнчуну билген болсоңуз, ошол оюнчунун атын жана натыйжасын бүгүнкү күндө мына ошол комментарийге жазып кетсеңиздер, 5-чи трансфердик бөлүм сиздерге аталды десек дагы туура болот достор. Билгендер болсо баса кетиңиз, 5-чи оюнчу сиздин оюңузча ким жана кайсыл клубта?